Артымда 80 соток жерге тамчылатып сугаруу жолу менен кайракы жерге эгилген помидор көчөттөрү. Ал эми бул тарабында болсо мөмө жемиштин көчөттөрү, жалпысынан мөмө жемиштин 5-6 түрү, анын дагы өзгөчө 20дан ашык сорту бар. Бул жөнөкөй дыйканчылык же багбанчылык эмес, бул профессионалдуу багбанчылык. Мен өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетинин Алчар факультетин бүтүргөм, агроном консультантмын. Анан бул жерге өзүм Түркиядан көчөт алып келип, элдерге бак кылып берем. Түркиядан карлик, полукарлик ушундай жаңы көчөттөрдү алып келип, элдерге бак кылып берем. Бул жердеги көчөттүн баары Турциядан келген, Өзбекстандан да көчөтүн алып келип тиккенбиз. Бул эми полукарлик, карлик көчөттөр Өзбекстандан бар экен. Тигип, башта 3 гектардан ашык жерди кайра буздук. Түркиянын көчөтүн эктик, Өзбекстандын көчөтүн эктик. Экөө тең бирдей турат. Анан өскөндө эле бул 1 метр, жарым метр шагатты Түркияныкы. Өзбекстандын көчөттөрү шагатпай эле жалбырак шагар ошол боюнча катып калды. Бунун базары сентябрдын 20-сына чейин. Сентябрдын 20-сы Папанын, Нокаттын дагы башка жактын алмалары бушуп кетсе, бунун баасы түшүп кетет. Бирок 1 айда жакшы бага сатылат бул. 120 сомдон баштап 80 сомго чейин сатылды былтыркы жылы. Тамырдын дагы өзүнүн маркалары бар да. 106, 111, М9 деп коет. Буюрса ушул көчөттөрдү ушул жерден чыгарганы өзүбүз иш баштадык быйылкы жылы. Мисалы ким бак кылам десе, барып туруп жерин анализдейбиз. Деңиз деңгээлинен канча метр бийикте жайгашкан, шамал каяктан келет, шамалдын багыты, топурак анализи, топурактын составында механикалык, химиялык курамы кандай, микро-макро элементтер анын ичиндеги, ошолорду карап туруп, ошого жараша топурак туздуубу, кычкылбы, шордубу топурак. Мисалы ошолорун карап туруп, бул жерге ушул тамырдагы, мына ушул өсүмдүк бул жерге туура келет экен. Ушул даракты отургузуңуз деп туруп, биз гарантиясы менен айтып бере алабыз да. Тамчылатып сугаруу сөзсүз болуш керек. Болбосо болбойт. Тамчылатып сугарыш интенсивдүү бакта тамчылатып сугарыш керек. Полукарлик алмаларды мондай буташ керек. Мына лидер деп коет, веретена деп коет, өздөрүнүн аттары бар да мындагы. Мына лидер кетет, үстүгө карапчы. Лидер кетет, бул жакка бири-бирине конкурент болбогон шактарды коюп коебуз. Мисалы, мына шак мына конкурент болду, буну азыр алып койсо болот. Жашыл буто депчи. Бул шак мына конкурент болду, буну деле алып коебуз. Бул жактан өсүп кете берет, болду. Ушундай. Баштаганда эми аз эле кетет деп баштаганбыз, кийин баштагандан кийин артка жол жок болуп калды. Мисалы, сууну тартсак болот, ошол сууну ошол 4 километр жогорудан тартып келгенбиз. Мына бул суунуч 76 турбада сууну тартып, жерге көмүп, айдарлатып, бир ай болбогон эмени. Анан тартып келип сууну бул жакка алып келгенбиз. Жогору жакта канал бар экен го? Жок, ал каналдан тартсаңыз, эми бул жакта эгин талаалар бар. Алар менен илдеттери, дагы башка нерселери агып келет. Аны биз мотор менен тарттырсак, ага деле мотор кетет, башка кетет, ошентип. Бул жагы эле бизге оң да. Алмурттун бир 6-7 сорту бар бул жердечи. Кайсыл сорт ушул жерде жакшы түшүм берип, кайсы жакшы сатылат базарга. Анан өзүнүн бактериальный ожог дагы башка илдеттер бар. Кайсы сорт ошол илдетке туруктуу деген экспериментальный бир эме изилдөөнүн негизинде тигилген бак. Алар бар. Бул жерде экспериментальный көрүп турганыңыздардай ар түрдүү. Айва бар, биалманын 3 сорту, шабдалынын көп эле сорту жок, бирок жакшы сорттор бар шабдалындагы. Андан ары гилястын 6 сорту бар, гилястын. Мына фертигатор деп коет. Ошону бул жакка киргизебиз. Анан киргизгенде мынабы биякта болот башөктөн. Мына фертигатор. Анан бул жактан кошулат, анан кайра айланып барып туруп эме болот. Суу менен кошо азык кете берет. Помидор бул жер негизинен арык жер, анан кайрак жер да. Өтө күрдүүлүгү начар бул жердинчи. Бүт макро-микро элементтер жетпейт. Негизи помидордун аралыгын 50-70 кылыш керек эле да. Анан бул жерде тамчылатып сугарабыз. Анан арасын 20 эле кылып койгонбуз. Помидор жакшы чоңой албаш деле мүмкүн бул жердечи. Ошого бул Лоджейн деген помидордун сорту. Лоджейн деген сорт ошого жакын ыйып койгонбуз. Негизи буларды 70-50 кылып эгиш керек аралыгычы. Чоң болуп жакшы түшүм берет. Бул сорттун өзгөчөлүгү, мисалы эрте жазда жаңылык катары бышкан клубникалар бул түгөнүп калды, эң акырына келген нерселерчи.
жаңылык катары базарга чыгат. Базарда конкурент жок, өрүк жок, киряс жок, дагы башка жаңы нерселер жок. Эл жаңылык деп бир гана ушул клубниканы жейт, бирок баасы кымбат болот. Тонналап сатсаңыз дагы мунун 1 килограммын 600 сом, 500 сомдон сатып койсоңуз ошол жагы жакшы да. Эрте жазда иши бүтөт, ошол боюнча күздө бир аз берет. Бул жерде былтыркы жылы 1-түшүмдө 15 апрелде саттык. Быйылкы жылы погода бир аз суук болгондуктан 20 апрелде чыкты биринчиси. Ошол 500 сом болгондо чыкты быйылкы жылы.